Бишкекте кара түтүндөн арылуу үчүн ушул Жал айылындагы Жануя бала бакчасына ушундай акылдуу меш орнотулду. Бул акылдуу мештин өзгөчөлүгү кара түтүндү абага бөлүп чыгарбайт. Ал эми мурдагы меш кара түтүн бөлүп чыгаруу менен биргеликте күнүнө 200 килограмм көмүр кетчү. Ал эми бул мешке күнүнө 150 килограмм гана көмүр кетет. Бул акылдуу мешке кесек көмүр салынат. Аны бир нече этапта күйгүзүп, газга айландырып, сыртка зыяндуу түтүн чыгарбайт. Гүлү да аз өлчөмдө чыгат. 350 чарчы метрге ылайыкталган от казан эски системага эле кошулган. Болгону түтүн чыгара турган мору өзүнчө жайгаштырылган. Мурун ушул от казан менен иштечүбүз. Анан бул кытайлык өнөктөштөрүбүз ушундай акылдуу от казан деп ушул от казанды алып келди. Бул жерге мына температураны коесуң. Ушул температура менен өзү иштеп, мына могул жерде үйлөй турган естественный бир эмеси бар экен, поддувы. Ошолор жабылат экен да, бирок ичиндеги көмүр күйө берет. Түтүндү даже газ анализатор деген аппарат бар бизде. Ошо менен келип да текшеришти. Мордон чыгып атканда бир дагы мындай абаны буза турган түтүн же болбосо ар кандай эме чыкпайт экен. Бул мешти Синдао университетинин профессору иштеп чыккан. Учурда сынамык иретинде Жануя бала бакчасына гана коюлду. Ийгиликтүү ишке ашса, быйыл дагы 5-6 алып келүү пландалууда. Биз кичинекейлерин көрдүк да, бул 100 киловаттка чейин. Биз андан чоң 1 мегаваттка чейин котелдорун текшерип көрүшүбүз керек да. Ал жерде кандай кылат, алар биздин көмүргө күйөбү, биздики бул көмүрлөрдү чоң көмүрлөр тандап атат да. Ошол майда котельныйга майда көмүргө күйгөнгө ылайыкташтырып жасап беребиз да. Канча ким коюп уже кызыккандар келип атышат. Коюп турабыз деп телефондорун ким коебуз десе эле баарына коюла берет да. Азыр план жок. Бул эми жаңы келип атат да. Кала тургундары жапырт ушундай мешти колдоно турган болсо, абанын тазарышына чоң салым. Бишкек шаарында аймактык реформага чейин 74 от казан болсо, баары газга өткөрүлгөн. Учурда 21 көмүр менен иштеген от казан калган. Биз 21 көмүр от казанын ошол тепловой насосторго, газга өткөзчүлөргө газга, анан калгандарын ушул Синдаун университетинин котелдоруна алмаштырсак деген планда атат. Населениялардыкы ушул көмүр жаккан жерлерибиз, газ жок жерлерди болуп калат. Ошол жерлерге орноштурса, бул элдерге да экономичный, анан экологияны булбаган, смог болбогондой ушундай жакшы шарт түзүлгөнгө мүмкүнчүлүк болот экен. Борбор каланы мештен чыккан ышкана булгабайт. Абанын 30%-на унаалардан чыккан газ таасир этет. Андыктан унааларга катализатор орнотуу керек. Буга чейин кымбат баада коюлчу. Ал эми Кытай өндүрүүчүсү менен түзүлгөн келишимдин негизинде жарандар 6000 сомдун тегерегинде ала алат. Бул катализаторлор азыркы учурда бир 5-6 машинага коюлду. Булар коюлуп азыркы учурда тесттик режимде биздин балдар атайы прибор менен ченеп жатат. Коюлганга чейин, анан коюлгандан кийинкиси жума сайын мына бизге келип атай ошо коюлган айдоочулар текшертип атат. Азыркы учурга карата ошол жанагы зыяндуу заттар азайганы байкалууда. Эгерде бул тесттик режимден жакшы өтө турган болсо, ушул катализаторлор авто сүйүүчүлөргө, автоунаа айдоочуларга сунушталат. Сынамык негизде коюлган катализатор натыйжасын көрсөтүүдө. Заводдун кепилдиги боюнча 300 000 километрге чейин зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбайт. Могу деген до установки. До установки. Бунусы, до установки. До установки. СО 0,43. После установки 0,07 уже. Вот. Повышенных оборотов он показывает. Видите, до установки 0,65, после установки 0,09. Кышында борборду каптаган кара түтүн чоң көйгөй жаратат. Учурда аны чечүүнүн үстүндө тиешелүү мекемелер активдүү иш алып барууда. Буга кошумча инновациялык технологиялык заманбап жабдууларды колдонуу менен абага терс таасирлерди азайтууга болот. Иният Эргешева, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.